Орто Азиянын качегары деп аталган Сүлүктүдө кенчилердин кесиптик майрамы белгиленди. Өзгөчө шаң менен башталган аземде шаар мэри жана тиешелүү жетекчилер кенчилерди кесиптик майрамы менен куттуктады. Сиздердин эмгегиңиздерди, мээнетиңиздерди биз ар дайым баалайбыз. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Кенчилердин аябай кубанычта бөлөнгөнүн көрүп атасыздар. Ошол себептен мен өзүмдүн атымдан, Сүлүттү көмүр ассоциациясынын атынан, Сүлүттү шаарынын мэриясынын кызматкерлерине, уюштуруучу тобуна чоң ыраазычылыкты билдирем. Жана ушул майрамды кенчилер күнү менен жалпы Сүлүттү шаарынын майрамы деп эсептейбиз. Ошо жалпы майрамыңыздар менен куттуктаймын. Салтанаттуу иш-чара кенчилер менен Сүлүктү шаарынын таланттуу кыз-келиндери арасында кыз-жигит Сармерден оюну менен коштолду. Сармерден эң жогорку деңгээлде өтүп, ага жергиликтүү тургундар күбө болду. Биз ушу эл аралык шахтерлор күнүн өткөзүп, шахтерлорубуздун демине дем, күчүнө күч кошуп, кичине мотивация берип, биз аларды ар дайым ушундай эмгегин жогору баалашыбыз керек да. Ошол максатта бүгүн иш-чара өткөзүп атат. Эң негизги максат ушу биздин билек, балбан билек шахтерлорубуздун көңүлүн көтөрүш. Сүлүктүдө расмий түрдө биринчи жолу кен казуу иштери 1868-жылдан баштап жолго коюлган. Учурда жылына 300 000 тоннага чейин көмүр казылып, облусту кара алтын менен камсыздайт. Саамалыктын соңунда бир катар кенчилер жана жетекчилер Сүлүктү шаарынын ардак грамотасы жана төш белги менен сыйланды. Каарман төш белгиси менен Халбеков Өмүрбек Абдысаматович сыйланат. Назгүл Абдрахманова, Бакыт Саетов, жаңылыктар.